ошону себебинен субханалла болбой атабы? Балдарыңан, я Алла, ушу балдарыма береке бер. Аларды каргыла балдарыңды. Шүмшүктөр энең тартып калыпты, эркекти айтат, атаң тартып калып катын айтат. Жагандай эмес, субханалла. Көрдүңүзбү? Алла ошол балким 5 балаңан, 4 балаңын бирөөсүнөн алып, Алла калып калса ошо 5өөнөн тең эртең жиптерди минип, жакшынакай үйлөрдө жашап, сонун бир сон жашап калышы мүмкүн го. Жакшы ойлонгон сон бекен? Ойлонуп коелочу ушинтип эле. Эмне мен мындай ненормально карап атасың? Нормально карай бергиле. Жакшы ойлонгон үйрөнгүлө, субханалла. Бүгүн кыйналышың, эртеңки эки жакшылык, машалла. Карчы кандай гүлдүңөр, машалла, туурабы? Эмне үчүн гүлдүңөр билесиңерби? Силер жүрөңөр жумшарды. Үмүт. Адам коркунуч жана үмүттүн ортосунда жашаш керек, мусулмандар. Түшүнөсүңбү? Коркунуч ушул, иман сөлүп кетпей. Кедей болуп эмес. Иман сөлүп кетпейин коркуш керек. Бирок бул дүйнөнүн үстүндө болуп аткан жакшылыктардан курсагыңда тоюшу, кийимдин бүтүн болушу, бир туугандарың аман болушу, ата энең субханан кылып дуасы, сен бир туугандарың баардыгы өзүңдөн диндар болуп жашашың, үмүт да турабы? Бүгүн бар, эртең жок болсо дагы субханалла, эмнекен бүгүн бар да турабы? Эртеңки субханалла Алла берет деген үмүт менен жашайбыз. Үмүт кылабызбы?